Салам, менин каналымдын коноктору. Бүгүн сиздер менен бул видеода балдардын тишине кантип кам көрөбүз. Эмне үчүн кээ бир балдардын тиштери бузулат, кээ бир балдардын тиштери бузулбайт. Ага эмне влиять этет да? Кантип балдардын тиштерин жакшы ухаживать этишибиз керек. Кальций эле керекпи, же ход керекпи? Ошол тууралуу сиздер менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Эң биринчилерден болуп, тишке кам көрүш үчүн биздин ден соолугубуз аябай чоң роль ойнойт экен да. Энеси дени сак болсо, баланын да дени сак болот дегендей, биздин организмибизде хронический калган оорулардын баары на уровне ДНК өтүп кетет экен. Ошол ДНКга өтүп кеткен ооруларды биз эмне болот экен, ошонун баары балдарыбызга берилет экен. Эгер балдарыбыздын тиштери начар болсо, биринчи фактор бул гени болуп саналат экен. Но генге эле шылтап койбостон, балдардын тишине өтө кылдаттык менен кам көрүшүбүз керек болот экен. Анткени балдарыбыздын тиштери дагы сразу баары тең бирдей түшүп, бирдей чыкпайт. Ошондуктан биз кам көрүшүбүз зарыл болот экен. Тишти эмне бузат? Эң биринчилерден болуп тишти буза турган нерсе бул таттуу нерселер болот экен, жана крахмал содержащий нерселер болот экен. Экинчиден, тиштерди буза турган нерсе бул тишти карабагандыгыбыз. Карабайт дегенибиз, биз энаталар эң биринчилерден балдарыбыздын тиштери чыгып келатканда биз постоянно айтышыбыз керек да. Тамак жегенден кийин, таттуу жегенден кийин либо тишин щетка менен жөн эле жууп коюу, же болбосо тишин обязательно суу менен чайкап туруу керек болот да. Анткени тишке калып калган таттуулар, калып калган крахмал содержащий нерселердин баары тишти оозубузда бактериялардын көбөйүшүн алып келет. Бактериялар организмибизде, тишибизде көбөйгөндө ал биздин кереги жок минералдарды вырабатывать этип чыгарып, тиштин эмальдарын буза баштайт да. Ошондуктан биз силер менен балдарыбызга ар бир тамак бергенден кийин таза суу менен оозун чайкап турганды үйрөтүшүбүз керек. Ошондо биз ооздогу воспалительный процесс, бактерияларды алып турганга жакшы шарт түзөт экенбиз. Андан кийинкиси, кээ бир тиштерибиздин бат эле балдарыбыздыкы карарып, кариес болуп калат да. Кариес болуп калганын себеби аларда вот бактерия калып атпайбы? Ошолорду предотвращать этип жана эмальдин күчтүү болгонун карашыбыз керек экен да. Эгер организмде балабызга берип аткан тамак аштын составында витаминдер, минералдар өтө аз боло турган болсо, анда тишибиз борпоң болуп, жана структурасы, минеральный каркасы өтө начар боло баштайт экен. Ошондуктан биз балдарыбызга дополнительный витаминдерди да берип турушубуз керек болот. Тишке кам көргөндө биз эмне кылышыбыз керек? Оозубузда эң көп бактериялардын баары жайгашкан да. Алар периодически биз тамак жегенде туура эмес бир нерсени балдар колун оозуна салгандан дагы бактериялар көбөйө берет да. Бактерияларды убивать этип тура турганга Сайбирон Wellness'тен эң жакшынакай флорасептик момдагыдай продукцияларыбыз бар. Булар эмне кылат? Бул флорасептик Эльбешен деген продукциябыз ооздогу воспалительный процессти снимать эткенге жакшы жардам берет да. Канчалык оозубузда бактерияларды прям 99% биз жок кылып турганга аракет кылсак, ошончолук биздин тишибиз күчтүү болот экен, жана бекем болгонго биз шарт түзөт экенбиз. Андан кийинкиси, мындай деген сөз бар да, көп эле кишилерде спорный вопрос бар да. Фтор содержащий зубная паста колдонгон пайдалуубу же пайдасы жокпу деген да суроолорду сиздер көп угасыңар да. Кээ бирөөлөр айтат, фтор пайдасы бар, бул бактерияларды өлтүрөт жана тиштин эмалин бекемдейт десе, экинчи адамдар айтышы мүмкүн, фтор организмге өтө зыян, тишке зыян деп да айтышы мүмкүн да. Мен ошол эки бөлүктөн фтор зыян дегенине кошулат элем. Анткени фторду ал бир гана бактерияларды өлтүрбөстөн, ал биздин эмалибыздын структурасын буза турган минерал болуп саналат экен да. Фтор бизге пайда алып келет, ал бир гана процент колдонгондо ал биздин тишибизге пайда алып келип бактерияларды өлтүрүп турат экен да. Но ал бактериялар менен кошо биздин эмалибыздын структурасын да бузуп, зыян нерселерге алып келет экен. Мындай деген сөз бар. Фтор, в принципе, зубный пастада эмес, бир гана зубный пастада эмес,
суда да содержать этет да, бул деген тамак ашта да содержать этет. Ошол количество менен келген гана фтор бизге пайдалуу болот. Но кээ бир райондордо карасаңыздар суунун составында фтор көп болгондуктан тиштери саргарып, карарып, ошол населенный пункттардын тиштери өтө начар кезигет да. Анткени алардын суусунун содержаниясы фторго өтө бай болот дагы, тиштин эмальды жана организмди нарушаться эткенине түрткү бере турган минерал болуп саналат. Эми сиздер менен биздин Сайбирон Wellness компаниясынын зумный пасталарына обзор кылалы да. Эмнеге буларды колдонуу керек? Сайбирон Wellness'тын зумный пасталарына азыркы күндө мына мондагыдай 6 түрлүү зумная паста бар да. Эң жакшысы бул зумная пасталардын баары фтор содержать этпейт. Но бизде природада кездешкен антибиотик чөптөр бар. Природада кезиккен дезинфицирован эте турган чөптөрүбүз бар. Жана биздин иммунный системабызды көтөрө тургандагы чөптөр бар да. Сайбирон Wellness'тын мына мондагыдай зумная пастасы, мисалга алсам, мунун составында прополис бар да. Прополис көптөгөн витаминдерди, минералдарды содержать этип, биздин эмалибызды витаминдерге байытып, жана бактерияларды өлтүргөнгө жакшы түрткү берет. Эң жакшысы биздин зумный пасталар антибиотик содержать этпейт. Элестетсеңиздер, антибиотик организмге кандай зыянды алып келет. Күнүгө биз эртең менен кечинде организмге антибиотик поступать эте турган болсо, сиздер күнүгө микрофлора кишечниңерди бузасыңар. А 90-80% иммунный система сиздердин кишечниңиздерде жайгашкан. Сайбирон Wellness'тын зумная пасталары антибиотик содержать этпейт, фтор содержать этпейт, фталат содержать этпейт. Жана бул биздин продукциялар экологически чистый, натуральный болгондуктан сиздин ден соолугуңузга жакшы кам көрсөтөт да. Биздин зумная пасталар дагы мындагыдай экинчи түр зумная паста менен дагы эң сонун байытылган десем болот да. Бизге эң керектүү зумная паста. Бул зумная пастанын составында чечирганактын майы бар да. Чечирганактын майы биздин тишибизди кармап турган десналарыбызга өтө керектүү витаминно-минеральный комплекс болуп саналат. Анткени биздин тишибизди кармап турган эмаль десналарыбыз канчалык күчтүү болсо, ошончолук эмне тишибиз бошобой жана канабай, воспалительный процесс жок болуп жана күчтүү тиштерде болот да. Ошондуктан Сайбирон Wellness'тын зумный пасталары природный, натуральный, экологически чистый жана сиздердин тишиңиздерге эң сонун кам көрсөтөт. Ошондуктан эгер балдарыңыздардын тиштери бузулуп аткан болсо, анда сиздер эмне кылышыңыздар керек? Туура гигиенаны соблюдать этишиңиздер керек. Бир күндө 2-3 жолу натуральный зумная паста менен жуу керек. Бактерияларды, вирустарды алып, тиштин эмалин жей турган курттардан жоготуш үчүн да. Экинчиден, флоросептиктерди обязательно колдонуу керек да. Бул флоросептиктер воспалительный процесс снимать эткенге эң сонун жардам берет да. Үчүнчүдөн, если тамагыңардын рационунда витаминно-минеральный комплекстер жетпесе, анда сиздер Сайбирон Wellness'тын Элем Витал продукциясынын минералдарын ичсеңиздер болот. Бизде мындагыдай кальцийибиздин азыркы күндө 3 түрү бар. Бул витаминный кальцийлердин баары органический, витаминно-минеральный баланс болгондуктан организмге 99% усвоение берет. Жана сиздер биздин кальций усвоениясин тастыкташ үчүн до и после анализ тапшырып да текшерсеңиздер болот. Следующий, балдардын тишин кам көргөнгө бизге эң жакшы жардам бере турган, конечно, бул биздин стоматологдорубуз да. Обязательно тишибиз ооруп калганда стоматологко барбастан, эгер биздин тишибиз эң сонун болсо, анда бир жылда 2 жолу өзүбүз жана балдарыбызды стоматологко көрсөтүп туруубуз зарыл. Эгер тишибизде проблемаларыбыз бар болсо, анда 3 айда бир жолу көрүнүп туруу керек болот да. Ошондо биз ар кайсы кариестерден, воспалительный процесстерден алыс болобуз. Андан кийин балдарыбыздын тиштери кыйшык, туура эмес чыгып калганынын бирден бир себеби эмнеде? Кайра эле айтам, сиздер
стоматологко барып консультация алып турбагандыгыңыздан болот да. Эгер кенеде балдарыңыздын тиштери акырында шататься этип кыймылдай баштаган болсо, или, например, байкатып турушуңуздар керек болот да. Тиштери мисалы кыйшайып өскөнгө склонный боло турган болсо, анда стоматологдун рекомендациясы менен ошол молочный тиштерин мынтип кармап, шатать этип, акырындан күндө кыймылдатып туруу керек болот да. Эмнеге? Кыймылдатып туруп, ал тишиңиздин ордун балаңыздыкын бошотуп койсоңуз, анда анын ордуна түз тиштер чыгып турат да. Эгер ал тиштерди силер өзү түшөт деп силер маани бербей койсоңуз, анда балаңыздын тиши үстү жагынан же башка жерине кыйшык болуп эмне болот, чыга баштайт да. Ошондуктан биринчи молочный тиштери убагы келгенде обязательно стоматологко көрүнүп, консультация алып, аны акырындан шатать этип, акырындан түшүрүп салуу зарыл. Анткени тиштери түз жана сулуу жакшынакай чыгышы үчүн. Тишке кам көрүү үчүн биз сиздер менен туура тамактанганды унутпайбыз. Туура гигиена караганды унутпайбыз. Мен балдарыма фторсодержащий зубная пастаны колдонбойм. Сиздерге да рекомендовать этет элем натуральный зубный пасталарды колдонгонго жана флоросептиктерди колдонгонго. И бир жылда минимально 2-3 жолу витаминно-минеральный баланс менен сиздер балдарыңыздарга дополнительный натуральный витаминдерди бергенге. Алар сиздердин тамагыңыздар менен жетпеген микроэлемент витаминдерди восполнять этип, тишиңердин жана өзүңүздөргө жетпеген микроэлемент каркастарыңардын баарын жакшы жана күчтүү кылганга жардам берет. Ошондуктан биз менен болуңуздар, биздин каналга жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар жана лайк басканды унутпаңыздар. Сиздер менен Айсель Жейналиева, Сейбира Wellness компаниясынын бизнес лидери.